Октябрдын ортосунда убактысынан эрте жаап салган кар кышка отун суусун камдай элек адамдарды бир топ бушайманга салды. Ал эми кыштын камын жазда баштаган түндүк электр ишканасы ишин улантканын токтоткон жок. Учурда алар Бишкек шаары жана Чүй облусунун аймагындагы эскилиге жеткен электр жабдууларды жаңы заманбап жабдуулар менен алмаштырууда. Тактап айтканда, жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордондордо вакуумдук электр өчүргүчтөр орнотулуп жатат. Жаңы коюлуп жаткан вакуумдук электр өчүргүчтөр колдонууга жөнөкөй, экологияга эч кандай зыян алып келбеген, эң башкысы өрттөнүп же жарылып кетүү коркунучу жок. Анткени аларды микропроцессордук коргоочу жабдыктар көзөмөлдөп турат. Вакуумдук электр өчүргүчтөрдүн иштөө мөөнөтү да жогору болуп, авариялык өчүрүүлөргө 50 000 жолу туруштук бере алат. Эми бул вакуум деген өзү сөз эле физика менен айтканда, аба ичинде аба жок деген сөз да вакуум. Вакуум болгондон кийин анын ичинде от болбойт. Эмне үчүн дегенде өчүрүп күйгүзгөндө өчүргүчтү чоң нагрузка болгондон андан дуга от пайда болот. А бул вакуумдун ичинде от болбойт. А мурунку эмеде өчүргүчтөрдө май болчу да ичинде. Май кызмат кылчу ал өчүрүп күйгүзүп. Май жанагындай короткий замкание болгондо өзүнүн какой-то сандан кийин качествосын жоготчу да, изоляция качествосын. Азыр вакуумдук двигатель болуп калды. Түндүк электр ишканасынын инженерлеринин айтымына караганда 2016-жылдын аягына чейин мындай заманбап техникалык жабдуулардын 94 даанасы орнотулуп бүтөт. Алардын тынымсыз токтоп калбай иштөөсүн камсыз кылган релейлик коргоо кызматынын адистери учурда баш көтөрбөй чогуу иштеп, жабдыктарды жөндөп жаткан кездери. Көргөндө көздү кубанткан мындай заманбап электр жабдууларды сатып алууга түндүк электр ишканасы 2016-жылы өз каражатынан 100 миллион сом жумшады. Бул жасалып жаткан иштердин чет эле. Анткени бул иштер менен катар эле СИП деп аталган жаңы электр зымдары 2 жылдан бери тартылып жатат. Жаңы зымды болгон баш каладагы райондордун жетекчилери тургундардан да биринчи ыраазы болуп жүрүшөт. Былтыркы жылы мына биздин райондо орто эсеп менен бир 70 чакырым ушундай провод тартылды. Быйыл дагы ушул тапта 40 чакырым тартылды. 712 жаңы опоралар коюлуп атат бизде. Анан бул зымдын артыкчылыгы баягы эски зымдарга караганда бунун сыртында изоляциясы бар. Бул кышында тоңбойт жаан жааганда. Анан баягы кубат напряжение көбөйгөндө, басым көбөйгөндө булар бири-бири менен жакындашып чабышпайт. Кыска ва короткий замыкание деп коет эмеспи? Андайлардын болбогонго бир өтө эле аябай көп эмеси бар да, жардамы бар. Мына быйыл биздин районго 3 жаңы трансформатор орнотулду. 2 трансформатордун фидерлери көбөйтүлүп, кубаттуулугу көбөйтүлдү. Мынанан Кудай буйруса Калыс Ордо жаңы конушунда түндүк электранын мурдакы калган эски столбарларын биз келишим менен элге дагы тартып берген атат. Бизден түндүк электр ишканасына ыраазычылыктан башка айтаар сөзүбүз жок. Эскилиге жеткен зым карагайдын башын карасаң, чырмалышкан зымдан башың чаташат. СИП проводдор ушул зымдардын баары ичине катып, чыңалууга туруштук берүүсү да жогору. Мурда катуу шамалдан салаңдаган зымдар чабышып, авариялык өчүүлөр көп болсо, СИП тартылганы жыргап эле калдык дейт шаар тургундары. Ушу улуу Ленин атабыздын бир айткан сөзү бар эле. Коммунизм бул совет бийлиги кошуу бүткүл өлкөнү электрлештирүү деп да. Биздин бюджетте, республикалык бюджетте дефицит бюджет 22 миллиард сомда. Ушундай бюджетте дефицит болуп атса, ушул немени алмаштырганга акчаны кайдан таптı? Муну тапкан адамдар азамат экен деп ошолорго рахмат айткым келет. Бишкек шаарында 2,5 миң чакырым 0,4 киловольт чыңалуудагы аба чугалгылары түндүк электр ишканасынын тейлөөсүндө турат. Учурда 500 000 чакырымга жакыны СИП зымдары менен алмаштырылып, 1550 жаңы зым карагай орнотулду. Антпесе Советтер Союзунда орнотулган жыгач карагайлар чирип, эскилиге жетип калган. Иштин жүрүшүнө кайрылсак, СИП зымдары чыгыш жана батыш электр түйүндөрүндө, Чүй облусунун Сокулук, Аламүдүн, Кыската райондарында тартылып жатат. Реконструкция иштери кышында гана токтоп, калган жыл мезгилдеринде улантыла бермекчи. Ар бир эле жумуштун өзүнүн кыйынчылыктары бар. Телефон линиялары болот. Алар үзүлөт. Колубуздан келгендерин кошуп кетебиз, болбогондорун телефонисттерге чалып чакырып жасатабыз. Ошондой эле интернет линиясы. Ар бир повороттордон жана чыгырыктарды илгенде ар кандай кыйынчылыктар болот. Алардын баарын жеңип буюрса жакшы эле иштеп жатабыз.
Башкаланын кайсы жагына барбай электриктер бириси зым карагайдын башында болсо, кайсы бирлери жер казып жатканын көрөсүң. Мына бул жаңы көмөкчү чордон башка көмөкчү чордондор менен жер алдынан кабель менен туташып, бирөөсүндө авария же кубаттуулугу жетпей жатса, бири-бирине жардамга келе турган болду. Азыркы убакытта бул жаңы кабелдерди көктөм чордомдордо бири-бирине чынжырлаштыруу максатында жүрүп жатат. Быйылкы 2016 жылдын эсеби боюнча 25 километр кабель пландаштырылган. Азыркы убакта 22 километрге жакыны тартылды. Артыкчылыгы бул кабелдердин күчүн, кубаттуулугун күчтөнтүп атабыз. Сечениясы дейтем бизде. Мурунку эскилердики 150 болсо, азыр минимум 180-240 квадраттагы кабелдерди тартып атабыз чынжырлаштырып. 2016 жылдын октябрь айына чейинки эсептөөлөр боюнча 39 дана жаңы трансформатордук подстанциялар кошумча коюлду. 2015 жылы бул көрсөткүч 63 данага жеткен. Кошумча коюлуп жаткан көмөкчү чордондор күч келип жаткан электр түйүндөрүнүн жүгүн азайтып, керектөөчүлөргө берилип жаткан электр энергиясынын сапатын жакшыртмакчы. Тагыраак айтканда, жетиштүү кубаттуулукту камсыз кылмакчы. Түндүк электр ишканасынын оңдоп түзөө иш-чараларынын алкагында 2016 жылы 24 чакырым 35-10-6 киловольттук чыңалуудагы кабелдик линиялары жаңысына алмаштырылды. Өткөн жылы бул көрсөткүч 43 чакырымга жеткен. Жер алды менен өткөн кабелдерди алмаштыруу иши улантыла бермекчи. Антпесе эски кабелдер айрыкча кыш мезгилинде чыңалууну көтөрө албай күйүп кетүүдө. Мындай авариялык абалды тез жөнгө салуу максатында Түндүк электр ишканасы экинчи көчмө электротехникалык лабораторияны толук заманбап жабдуулар менен ишке киргизди. Импульсный метод менен анан акустический метод колдонот основной. Импульсный метод деп коет, мында ГЗЧ деп коет, генератор звуковой. Ошону прожигать этип, ошо менен укса болот. Еще акустический метод деп коет. Ал ошо жанагы разряд менен точно угуп беребиз да, кайсы жерде эметкен. Бул болсо однофазный, обрыв кабелдерде ошо же болсо жанакындай кабель күйбөй аткан, же болсо сууда жаткан кабелдерди аябай бат аныктап алса болот да, ошонун негизинде жакшы да, акустический метод, импульсный метод, эки метод менен иштейбиз. Жыйынтыктап келгенде Түндүк электр ачык акционердик коомунун иши 2010 жылдан бери улам илгерилегендин үстүндө. Ишкана оңдоп түзөө жана жаңылоо иштерине кайсы бирин инвестициялык долбоорлордун эсебинен каржыласа, экинчилерине өз каражатын жумшап келет. Мындай ийгилик туура башкаруу, кесипкөйлүктүн аркасы менен жарал десек жаңылышпайбыз.